Азыр мынтип атпайбы? Мамлекетте тынчтык керек, кой революциянын кереги жок деп атат да. Митингдин кереги жок депчи. Мамлекеттин тынчтыгы, биз чыныгы жолго чыкмайын, эл, мамлекет, адамзат, табият, аалам эч качан тынчыбайт. Мына ааламдык ишти алып чыкмайын. Адамзатты кыргыз улуулукка өткөрмөйүн. Мамлекетиң да тынчыбайт. Табият да тынчыбайт, арбайлар да тынчыбайт. Кой, деп эле бир 4-5 кишиге бийликти бөлүп берип коюлуп отуруп туралыбы? Жок. Мына мен бүгүнкү күндөн баштап отурбайм. Себеби бул жерде мынтип берилет. Арыстан алай, чындыкка кеткен жолду ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот. Мына мен эгер чындыкка кеткен жолду ачып бербесем, кыргызга жалган дүйнөнүн жолун жаап бербесем, анда ааламдан буйрулган бул Арыстан алайга жалгыз сот деп. Арыстан алай кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак. Мына канча бала соттолуп атат бүгүнкү күндө. Кыргыз ааламдын ролун аткарыш керек болсо, арбайдын ролун аткарыш керек болсо, аны ким соттоду? Ошо байкуш жалган бийликтегилер. Жалганга тартты, чын иштедибейби? Сапар Исаков менен акча бөлүшпөй, тесттин акчасын бөлүп албай, Айбек Калиев менен бөлүшүп албай, чындык иштесе, ал балдар соттолбойт эле да. Мына Атамбаевдин үйүнөн бир бала чыгым болду. Канча адам эми жоопко тартылат? Жок, мен кыргыз тукумун коргошум керек. Баарыбыз кыргыз тукумун коргошубуз керек. Адам тукумун оңдошубуз керек. Биздин миссиябыз ошол, мына бул жерден ааламдан берилип атат. Азыркы президенттин, азыркы парламенттин, азыркы өкмөттүн бараткан саясаты менен кыргыз күнүгө артка кетет, күнүгө кырсыктайт. Эмнеге дегенде улуу күчтөрдүн, Кудайдын, ааламдын талабы адамды ааламдык түшүнүккө деп атат. Инопланетан арбайлык түшүнүккө жеткир деп, булар кыса берсе эмне болот? Шишик, писик, рак, кан менен айланган организм эмоцияда жүрүп, мына өрүнө жашоого карап оору пайда болот. Өлүм ошондон пайда болуп атат. Мына ден соолугунан, ишинен, бала чакасынан иши жүрбөй атат эч кимдин. Ушунча шарты туруп бийлик эчтеке кыла албай атат. Ошондуктан элден суурулуп чыгууга туура келди. Бул бийликтен эч нерсе күтпөй турган мезгил келди. Себеби булар кыргыз тукумун коргой албайт. Булар жалганча жашагандыктан аалам күчтөрү колдобойт. Ааламга жакпады. Өнүкчү мамлекет өнүкпөгөн жолду жабат. Мына, өнүкчү мамлекет. Диндегилер мени жаман көрдү. Теңирчи Абдылдаев. Анан динди жамандап атат. Жалган жерибизди эле ачып атат депчи. Мейли мен теңирчи экенмин. Кытайда, мына Кытай өнүгүп бараткан мамлекет. Өнүкпөгөн жолду жаап атпайбы? Мына ошонун бири. Өзүнчө карайлап үйдө отуруп калган уйгурларды алып барып алып, динге кирип алып, баласын мектепке бербеген, баласын эмдетпеген, медицинага кайрылбаган. Алып барып алып окутуп, психологиясын өстүрүп, имамдарын тансыга салып, мечиттерин бусуп атат. Эмне алар теңирчиби? Урматтуулуу журтум, бул жерде инопланетандар мынтип берет. Рухий өнүккөн мамлекетти, рухий ошо динде жүргөндөрдү талкаланат. Ошол адам, ошол эл, ошол жер, ошол адам дейт да. Анткени алардын оюна, кыялына, мүнөзүнө туура келбейт депчи. Сен динден чык. Сыйынуу доору бүттү. Сырдашып, мына улуулукка өтүп,
сыйкыр касиет иштет деген мезгил келди.